Саламатсызбы, Жылыз айым, студиябызга куш келиптирсиз. Мына жакын арада Аутса окуу жайынын карамагында ачылган инновациялык колледж жөнүндө бир аз маалымат алалы деп сизди чакырдык. Анткени бүгүнкү күндө ал колледждин ачылганына аз убакыт болгонуна карабастан, коомчулукта абдан көп мындай белгилүү, популярдуу десек дагы болот, болуп кетти. Анткени ал жерде билим берүү сапатынын жогору жактыгы жана ошол окуу жайына кабыл алууда баланын деңгээлине жараша калыстыгы жөнүндө дагы көп сөздөр айтылып жатат. Ошол окуу жай боюнча кыскача коомчулукка маалымат берип кетсеңиз, канча жаштан кабыл аласыздар, ал жерге кандайча барса болот? Саламатсыздарбы? Мен Жылдыз Нишарапова, именно академиялык бөлүмүнүн директору болуп иштейм ушул колледжде. Борбордук Азиядагы Америкалык университетинин астында инновациялык колледж сентябрь 2019 жылы иштеп баштаганбыз. Ал маалда бизге 200дөн ашык студент тапшырган. Азыр ошо 200дөй студентти окутуп жатабыз, пока биринчи курс. Ал жерге окуучулар 9-класстын базасы менен келишет. 9-класстын аттестатын алгандан кийин биздин экзамендерден өтүшү керек. Азыр ушул жылдан баштап 4 экзамен кабыл алдык. Биринчи бул англис тилинен, математикадан, анан эгерде орус тилиндеги окуу үчүн орус тилинен да тапшырыш керек. Анан эң акыркы компонентибиз бул креативдүү эссе жазыш керек. Эгерде чет мамлекеттен келген, же болбосо именно окууну англис тилинде окуйм дегендерге анда орус тилинен тапшырышпайт. Анда математика, английский. Англис тилин билүү деңгээли канча болуш керек? Алар эркин сүйлөш керекпи, же болбосо сабактарды билүү тармагындагы жакшы өздөштүргөн болуш керекпи? Биз ал жерде баягы 100 балдык шкала менен баалайбыз. Эгерде ошо англис тилден 50 балл алган болсо, анда өтүшөт. Бул эми баягы англис тилин орто билгендер үчүн intermediate деп коебуз, или pre-intermediate, ошолор киргенге. Анткени биздин элет жеринен келген балдар ошол Аутсанын ушул тармагына окугусу келгени менен, бирок жетиштүү англис тилинин билимин албай калган да болушу мүмкүн да. Ошон үчүн биз деген, мисалы, бул жылдан баштап жана креативдүү эссе деген компонентти коштук. Баягы 4 экзамендин балдарын кошуп туруп 4кө бөлөбүз. Ошол маалда баягы креативдүү эссе 40% түзөт да. Ошон үчүн баягы математикадан кичине кыйналган болсо, же болбосо англискийди кичине азыраак билген болсо, ошо именно жазуу, ой жүгүртүүсү жакшы, таланттуу балдар бизге ушундай креативдүү эссе аркылуу тапшырыша алышат. Тапшырса болот, Бул жерде дагы коомчулукту кызыктырган бир нерсе, ал жердин билиминин сапаты жогору жана абдан жакшы окутушат деген мактоолор болгону менен каражат жагында сурап жатышат. Бул канча төлөнөт? Эгерде каражат бир токтолгон, чектелген сумма болсо, ошону бир жылга бөлүп төлөсө болобу деген дагы суроолор бар. Каражат боюнча бул жылы 6800 АКШ доллары деп контракттын баасын койдук. Бирок баягы кичине финансылык жактан кыйналган үй бүлөлөр үчүн 30%га чейин скидка берилет. 30%га чейин документтер бар, атайын тапшырышы керек. 30%га чейин скидка алыша алат. Анан кийин ал баягы транш менен төлөнөт. Баарын эле бир алып келип төккүлө деп айтпайбыз. Окуу жылынын башында, анан кийин 3 траншка бөлүнүп төгүлөт. 3 жол бөлүп төксө болот. 6000 канча дедиңиз? 6800 доллар. 6800 доллар АКШ болсо, АКШ акчасы менен болсо, анда биздин акча менен бул 400-500 миң сомго жакын болуп калат экен. Мындан келди каражаты жетишпеген үй бүлөлөр бул окууда окуй албайт экен дагы деген жери бар экен. Сиздерде жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, же болбосо үй шарты, каражат жагы жакшы эмес балдар жана тоголок жетим, жарым жетим балдарга дагы түзүлгөн нерселер барбы, же ал жагы каралган эмеспи? Азыр бул суроолордун үстүнөн иштеп жатабыз. Сиздер билгендей, именно Аутса университет өзү ушундай көп стипендияларды беришет. Биз деген колледж ачылганыбызга жарым жыл эле болду. Биз азыр ар кандай спонсорлорду, донорлорго барып, ушу аябай таланттуу жаштарды тартканга, анан сиз айткандай кичине мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды, же болбосо баягы жетим балдарды дагы
бекер окутканга мындай келечекте аракет кылабыз. Аракет кылып жатасыздар да? Ал аракет кылып иштеп жатабыз. Өзүңүз күбө болгондой, бүгүн бизде социалдык жактан бир аз мүмкүнчүлүктүү чектелген балдарыбыз абдан көп. Ал балдардын ичинде абдан таланттуу балдарыбыз дагы, жакшы окуган балдарыбыз дагы бар. Аларга да бир шарттарды караштырып койсоңуздар жакшы болот эле деген бул суроо. Андан кийин бул инновациялык колледжди бүткөндөн кийин ошо сиздер Ауца окуу жайынын астында ачылдыңыздар. Ошол окуу жайына дароо эле өтүп жогорку билим алууга мүмкүнчүлүктөрү барбы? Бул деген биз колледж, бул орто профессионалдуу билим алуу мекемеси болуп саналабыз. Бул университет биздин колледжди бүткөндөн кийин биздин бүтүрүүчүлөрдүн 3-4 жолу бар. Дальше кандай кетиш керек? Биринчиси бул Ауцага 2-чи курска шыр тапшырса болот. Эгерде жана first year seminar деп коебуз, англис тилин жакшы өздөрүштүрүшү керек. Анан кийин дагы экзамендерден жакшы өтүш керек, колледжди жакшы аяктап, андай маалда уже Ауцанын 2-чи курсуна отурат, барыпчы өздөрү тандаган специальностька. Экинчиси ушул диплом менен алар иштеп кетсе болот. Ошол эле диплом менен. Ошол диплом менен иштеп кетсе, орто кесиптүү болот. Улантып кетсе болот. Анан үчүнчүсү болсо, биз деген баягы окуу маалында 120 европалык кредит беребиз. Биз баарыбыз баллонская системага киргенбиз. Ошо 120 кредит менен Европага барып тапшырса дагы болот. Окууларын улантса болот. Бул жагы абдан жакшы экен. Мына көпчүлүк кызыгып жаткан негизги нерсе бул окуунун сапаты, өзгөчөлүгү. Ошол жерде кандайча өзгөчө билим алууга болот? Бул өзгөчө билим алуу бизде деген бул инновациялык колледж. Инновация деген баягы именно жөн эле технология жөнүндө эмес, бул именно башкача окутуу дегенди да билдирет. Биздин именно куррикулум деп коебуз, окуу программанын өзөгүн логикалык, критикалык, креативдүү ой жүгүртүү деген түзөт. Кайсы сабак болбосун, математика болобу, физика болобу, химия болобу, англис тили болобу, кыргыз тили болобу, именно баягы логикалык ой жүгүртүү, анан критикалык ойлонуу компоненттери кирет. Ал жерлерде биз биринчи болуп жаңы окутуучуларды алганбыз август айында. Анан аларга 2 жумалык тренинг өткөнбүз. Кантип баягы батыш өлкөлөрүндө, өнүккөн батыш өлкөлөрүндө, же болбосо башка өнүккөн Азия өлкөлөрүндө кантип билимди беришет, кантип окутуш керек. Анткени биздин Кыргызстанда эң эле чоң көйгөй бул билим берүү жагы кичине өтө сапаттуу эмес деп айтылып келет коомдочу. Анткени баягы бизде эскиче мугалим өзүн доминировать этет деп аудиторияда. Анан мугалимдин айтканы бар туура боло берет. Мугалим кечке чейин өзү эле сүйлөй берет. Анан кийин лекциядачы. Анан семинарда ошо мугалимдин айтканын прям жаттап айтып бериш керек деген принципте көбүнчөчү. Биз азыр ушулардын баарынан кетип, баягы критикалык, логикалык ой жүгүртүү бул окуу процесси, бул деген өз оюн эркин айтуу, чогуу изденүү процесси. Преподаватель, окутуучу да жардам берет. Студенттер дагы баягы өздөрүнүн оюн айтып, биздин окутуучулар мисалы биздин студенттерге мындай затыкать этип, или болбосо сен туура эмес айтып атасың деп айтканга мындай акылар жок да, биз үгүттөйбүз алар менен. Эмнеге сен мынтип ойлоносуң деп дальше именно логикалык ой жүгүртүүсүнүн эсебинде ошол бир суроолорго жооп табышы керек да. Анан кийин бардыгы интерактивдүү түрдө өтөт. Анткени баягы батышта ошо көп илимий изилдөөлөрдүн негизинде айтып чыккан, эгерде адам укса, ошонун бир 10-15% пайызы мээсинде калат экен да, бир жылдын ичинде анан унутуп коюшат экен. Окуганда дагы ошо 10%, жазганда дагы. А эгерде адам өзү кылса бир нерсени 80-90% ошо адам мээсинде калат экен да. Ошон үчүн биз студенттерге багыт берип, мына ушуну окуш керек депчи, анан көп нерселер студенттер өздөрү кылышат. Презентация кылышат, проекттерди иштеп чыгышат. Ошо адам өзү кылганда, болбосо өздөрү баягы башка тапшырмаларды, кээ бир тапшырмаларды студенттер өздөрү баягы ойлоп келишет. Анан келип баягы класстан, аудиториядан ошо тапшырмаларга жооп издешет да. Ошол аябай эффективдүүлүгүн далилдеп келген да бул методдорчу. Ошон үчүн баягы интерактивдүү окутуу методдорун колдонобуз. Биз баардыгына мындай пассивдүү окутуу деген болбойт бизде. Бул жерде мажбурлоо деген болбойт экен, балдардын оюн эркин коюу менен айтылат экен.